Assalamu алейкум достор. Кутман күнүңүздөр менен. Сиздерге бүгүн дагы бир жаңы сорт боюнча тааныштырып беребиз. Биз сортторду көрүп жүрөбүз. Калибри канча, шириндиги кандай, катуулугу кандай, сабагы узунбу, кыскабы, оңой жуулунабы, чыдамкайлыгы кандай деп бир катар сортторду карап жүрөбүз. Даже керек болсо чөндөккө салып алып дагы 1-2 саат суу чыгып кеткенге чейин салып алып жүргөн учурларыбыз болуп жатат. Бул гыйласты эртеден кечке чейин чөнтөгүмө алып жүрдүм. Чындыгында бул сорт башкача бир жакшы сорт, келечектүү сорт. Бул Фриско ис-аллелдик гени боюнча бул S1, S4 деген генди алып жүрөт. Бул өзүн өзү чаңдаштырат деген менен, бирок оңой чаңдаша алат. Өзүн өзү чаңдаштырганга кирбейт, бирок чаңдаштыруучу сөзсүз коюш керек. Бул гыйлас АКШда чыккан, Калифорния штатында 2009-жылы чыккан. Бул сорт буюрса өтө популярдуу болуп келаткан сорт, орто эрте бышары сорт. Жайылып өсөт, пирамида формасында орто чоңдукта уфо кылса болот. Орто убакта гүлдөйт туугандар, өзүн өзү стерилдүү деп дагы айтышат. Буга көбүнчө биз барган жерлерде грейстар менен чаңдаштыруучу катары коюшуптур. Эгер сиздерде болсо бурлат менен дагы койсоңуздар болот. Гыйласты текшерип көрдүк, өтө чоң, 36 калибрга чейин болуптур. Анар үстүндө кара кочкул гыйластар. Катуулугу чындагында катуу, бул өзгөчөлүгү 72-75ке чейин барат экен. Биз көргөн гыйластардын катуу гыйластардын бири. Ошондой эле 100 жылда жааган жамгырдан крекинг деп коет. Гыйластардын жарылуучулугу анча көп эмес, бар, бирок арасында балким 5-10% чыкса керек. Арасын чукуп көрүп атам. Майдасын астына салып коебу биздегидей деп. Жок. Буларда андай нерсе жок экен. Чымчык жеген, жарылганы, чиригендерин алып коюп атышат бул жерде. Өзүнүн тартпоону сунуштады. Мынакей карап көрүңүздөр. Кара кочкул өтө мыкты гыйлас. Сабагы дагы узун. Келечектүү сорт. Ушундан тексеңиздер болот. Бриксти текшерип көрдүк, кээ бирлер 21ге чейин 20-19 чыккандары дагы болду. Мына ушундай брактарын алып коюп атышат. Демек майдалары, жарылгандары аз эле. Ушул чыккандар аз, брак. Мына чиригендери, жарылгандары алып коюп атышат. Бул жерде көбүнчө гизели 6да кылат экен бакта. Бизде кылсаңар, Максимада кылсаңар жакшыраак деген ойду айтты. Себеби гизели салкын жердин тамыры. Мына ушундай. Көрдүңүздөр, сабак узун. Мына көрүп тургансыздар Фриско багы, мындан түшүмдү көп алса болот. 16-18 тоннага чейин алса болот туугандар. Сабагы узун, кадимкидей. Ошондой эле катуулугу катуу, эч кандай бир айыбы жок. Көзүбүз менен көрдүк. Мындай гыйлас Кыргызстанда популярдыкка ээ болот. Кок бой ысык жерлерге теге берсеңиздер болот.